Assalamu alaikum, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кайрадан эле мен айылым көрсөтүүсү. Биз Тоолуу деп аталган Алай жергесинде Үчтөбө айыл аймагына, Үчтөбө айылына келип отурабыз. Артында көрүнүп атат Үчтөбөнүн ор койгон чокулары дегендей. Эмнедебиз? Бүгүн биз ушул айылдын тарых таржымалы жашоосуна бир көз чаптырмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Менин айылым. Ош облусунун Алай районуна караштуу Үчтөбө айыл аймагы деңиз деңгээлинен 2750 метр бийикте орун алган. Айылда орто мектеп, бала бакча, мечит жана калты тийилүүчү соода түйүндөр бар. Облус борборунан 150, райондон 50 чакырым алыста жайгашкан айылда 835 кожолук 3500-дүн тегерегинде калк жашайт. Элеттиктер негизинен мал чарбачылыгы менен алектенишет. Элет элинин негизги турмуш тиричилигине керектелүүчү таза суу маселесин чет элдик Асафа коомдук бирикмеси тарабынан каржылап, айылды ичүүчү суу менен толук кандуу камсыз кылып алышкан. Айыл өкмөттө жакшы жумуштар болуп кетти десем болот. Ушул айылга Асафа кайрымдуулук боюнча элдин көмөгү менен жакшы таза суу программасы боюнча таза суу алып келинде, таза суу чыгып азыр. Айылдын башынан таза суу келди, таза суу менен камсыз болду деп айтсак болот. Ал эми жакында 1 миллион 300 миңге мектептин капремонту болду. Бул Стимгрант эсебинен болду. Бул дагы депутаттардын жардамы менен, ошол жердин мектептин жетекчисинин жардамы көмөгү менен мектеп толук капремонттон өттү деп айтсак болот. Жакшы, дагы бир жакшы нерсе, айылда 56 миллиондук мамлекеттин эсебинен заманбап мектеп курулуп жатат. Ал мектептин да 80%, 85% бүтүп калды десек болот. Ошол жакшы жумуштар бар. Эми келечекте биздин астага койгон максатыбыз, мен мына жакын арада эле айыл өкмөт башчысы болуп келип жумушка келип отурам. Бирок биздин дагы жакшы план ой максаттарыбыз бар. Мен келгенден эле бул жерден Казыбек туризм багытын өнүктүрүп болуп атат. Себеби дегенде биздин шартыбыз толуу болгондуктан, анан жерлери ушунчалык кооз, сууларыбыз таза болгондуктан, ушунчалык баягы туризмге ыңгайлуу шарттар көп болгондуктан сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жакында ушул эки жерден бизде көл дагы бар, Изумрудный угуп жүрсөңөр керек көл бар. Ошол көлгө дагы туристтерди тартуу максатында, бул жака инвесторлорду дейбизби же ишкерлерди тартуу максатында иштеп жатабыз. Кудай кааласа жакын арада болуп калат деген ниеттебиз, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул негизги максат. Айылдарда жакшы иштер болуп жатат. Депутаттар да, азыркы биздин айылдык депутаттар да жаңы бардыгы жакшы жардам, жакындан көмөк көрсөтүп атышат. Анча-мынча биздин айылдын проблемаларын, инфраструктурасын жакшыртуу максатында иш жүргүзүп жатабыз деп ойлойм. Кудай кааласа алдыга койгон максаттарыбыз жакшы. Мен мамлекеттен жок деп эле отура бербей, элди дагы кичине аң сезимин, эмесин козгоп, элге рахмат, жакшы демөөрчүлөр чыгып жатат дегендей, кичине айыл өкмөтүнүн астыга жылдырайлы деген максатта иш алып барып жатабыз. Ош Сары Таш Уна жолун боюнда Гүлчөдөн 1 сааттык аралыкта жергиликтүү тургундар Үч Баатыр деп атаган Үчтөбө деген 3 кереметтүү таштын укмуштуудай көрүнүшү бар. Көл Кежиге Изумруд көлү суунун тазалыгы жана тунуктугу үчүн өзүнүн атын алган. Бул жаш жубайларга жана туристтерге баруу үчүн сүйүктүү жер. Көл бийик таштар менен курчалган. Андан көлгө кичинекей шаркыратма түшүп, суу сактагычка булактын таза суусун куюп турат. Бул аймакка келген адамды өзүнө тартып турат жана кеткисин келтирбейт. Казыбек балам, Үчтөбө, касиеттүү Үчтөбө айылына куш келипсиз. Эми бул Үчтөбөнүн тарыхын кыскача айтып берейин. Үчтөбө деген могул 3 чокунун атына коюлган. Бул жанагы сен айткандай дөбө эмес. Дөбө деп буларды айтат, тиги жерде тургандар дөбө. Анан бул 3 чоку. 3 чоку. Мунун мындай аты алып калышы илгери кербендердин жолу болгон да, бул улуу жибек жолу ушул жерден өткөн. Анан ошодон тияктан келгени биз 3 чоку, 3 төбөгө келдик. Бияктан келгенде 3 төбөгө келдик. Анан болбосо бул жерде 5 тоо турат. Мунун ошо 3-өө асман тиреп турат да, чоку болуп. Асман тиреп. Ошон үчүн
3 töbe deyt. Döbe деген туура эмес. Төбө. Анан бул жерде аттары да бар мунун. Биринчиси тоо Улуу тоо. Бул жактагысы? Улуу тоо. Экинчиси Чулуу тоо. Үчүнчүсү Кетик тоо. Анан кийин Кетменге окшогон тоо бар ар жагында. Кетмен тоо, андан ары Кеткен тоо дейт. Барып тиги Алай өрөөнүндө пиктерге барып такалат буларчы. Ленин пиги, коммунизм пиги, Жеңиш пиги деген пиктердин баары ушу Алайда да. Андан кийин бул Үч төбөнүн дагы бир ыйыктыгы тиги илгери кербендер ушул жерге келип, бул жерге 1-2 күн жайлап, эс алып, касиеттүү Үч төбө деп, Үч төбөдөн тиги булактарынан суу ичип, жайлоолоруна малын жайып, антип анан кетишет экен да. Анан бул жердин бир аты бар, Жүркүн деп аталат. Бул аталышы кандай болуп калган? Муну ар кандай айтып жүрүшөт? Мен карылардан, илгерки карылардан уккан бир санжыра катары сөзүм бар. Совет бийлиги орногонго чейин ушул эле жерде, Үч төбөдө, сайда бажычылар болгон экен, бажыкана болгон экен. Ошо жерде Юркин деген орус адамы иштеп турган экен. Башкы бажы болуп. Анан бул өтө катаал киши экен. Буяктан келген дагы кербендерди сөз токтотуп, баягы анча-мынча төөлөрүн бардыгын аңтарып, аркандарын кесип, шундай катуу кармайт экен да. Юркинге жеткенче бекчибизди бекитип алалы да, антип анан кийин коркуп келишет экен. Ошонон бул Юркин элдин тили менен барып Жүркүн болуп калган. Жүркүн, экинчи аталышы ошондой. Кыргыздын кайсы уруусунда улдар отурукташат да? Бул жерде санжыра боюнча эң негизги уруунун көп уруу бул Олжеке. Баргы түпкү атабыз Баргы болот, Баргынын Олжеке деген уруусунан жашагандар басымдуулук кылат ушул жерде. Андан Жоору уруусунан бар, Көкчө уруусунан бар, Жоош уруусунан бар. Анан эми негизги эл ушу жердеги эл Олжеке. Булар эми бири-бири менен сен Олжеке, мен Жоорго тигиндей мындай жок. Баары бири-бири бир атанын балдарындай болуп, аштайда бирге болушуп, кыргыздын салттарын баарын бирге өткөрүшүп, бири-бирине ушу бир туугандай эле болуп калган эл. Абдан жакшы. Аба, мына ушу айыл боюнча аябай сонун маалымат айттыңыз. Рахмат сизге. Бар болуңуз. Рахмат. Бир айылды кыдырып чыгалы эми биз. Мейли, рахмат. Куш келипсиңер. Жакшы баргыла. Жолуңар шыдыр, жолдошуңар кызыр болсун. Ошентип айылдын тарыхын билип алып, айыл кезип жөнөдүм. Алгач эле айылга эмгеги сиңген сүрөтчү агайга жолугуу үчүн мектепке баш бактым. Өзгөчө талантка ээ сүрөтчү агайыма жолугуп турам. Агартуу тармагынын мыктысы. Бүгүнкү күндө ушул айылда жаштарга ошо сүрөтчүлүк боюнча билим берип, өзүнүн кеп кеңешин айтып жүрөт. Азыр бул жерде дагы бир топ ушул эмгектер бар экен, айылды тарткан. Ошол боюнча бир аз сурайбыз. Агай, көбүнчө өзүңүздүн айылыңызды тартат экенсиз да? Ооба да. Кандай бул айылга болгон сүйүү же кандай? Сөзсүз да, айылды ушул жерде чоңойдум, ушул жерде өстүм, ушул жерде иштеп жатам. Анан айыл эшикке чыкканда эле уже мага неме көрүнөт да. Айылдын кооздугу бир тартсам дейм. Анан ошого өзүмдүн алдым жетишинче мындай аракет кылып ошо тартканым. Мына биздин маңдайдагы эле тоо. Үч төбө. Үч төбөнүн бир тоосу мына бул. Үчөөнү деген кошуп тарткан элем, ал дагы азыр үйдө калды. Анан бул дагы айылдын этег жагы ошол бир көрүнүшү эрте мененки мыналар. Бу жерде кышкы көрүнүшү дагы көрүнүп турат. Ошо айылдын эле. Бул дагы айылдын немеси. Анан эми айылды сүйүп патриот болбосоң болбойт. Мугалимибиз дагы айылды сүйгөн үчүн, ошо окуучулар сүйгөн үчүн иштеп атам да. Анан бул сүрөттө ар бир сүрөтчүнүн өзүнүн почерки болот, сөзсүз. Эми кээ бири бир тарап менен кетип калат да. Ошо сен айткандай же натюрморт менен, жалаң буюм, кээ бири болсо пейзаж менен. Мен
мындай бардык жагын кармаганга аракет кылам. Пейзажындагы натюрморттан натюрморттун турат, мисалы. Мында натюрморт, анан мына пейзаждар. Эми сүрөттүн эми сен айткандай ошол почерк табыш өтө кыйын. Мисалы мен да ушуга 20-30 жылдан бери тартып акыркы келген калыптанган почерким ушул да. Мына бир караганда мындай боек менен тартылган көрүнөт, бирок пластилин да ушул. Анан үчтө тирилди да окшоп кетет. Анан дагы бул бир башкачараак көрүнүп атат. Эми жөнөкөй жазса деле болот мындай. Томпойтуп, анан колго кармап тургандай кылып, ай берде сүрөт катары көрсөттүм. Темасын окуп койсо Гүлсарат деп. Ошондой пластилин менен жаздым. Бул бир түрү. Анан кээде неметип калабыз, башка түрү мындай. Мозаика же болсо аппликация. Бул материалдан мына жерде кийиз баягы азыркы чыккан. Кыркып жабыштыралым, жерде эми аппликация. Же мозаика деп коет, жерде эми ак кулар, көлдө ак кайын көрүнүп атпайбы. Ушундайдын бир түрү. Эми ошого окшогон нерселер баягы көрсөт мынакей. Бул эмне? Жыл мезгили, 4 мезгил. Эми мындай эле китеп чыгып көрсөт, көтөрүп жүргөнгө жакшы. Бирок китепче деп атпаймынбы? Бирок мында ачканда 4 мезгилди көрсөтүп коебуз мында. 4 мезгил жерге камтып коюпсуздар. Ошондой кылып. Сонун. Жаз экен, жай, күз, кыш. Кышка түлкүнү кошпойсуң. Түлкү кошпойдум. Жаныбар да кошулсун деп. Мындай кылсак китепче. Агай, бул мектепте могул дуалда илинип турган көргөзмө ушулардын баардыгын баары эле колго тартылган го. Ушу меники. Өзүңүз тарткансызбы же? Жок, меники ушунун баардыгы. Мына ошо жомокторго, начальник класска, ошо башталгыч класска. Алтын балык, алтын куш дейт. Ошолордун баардыгын Өзүңүз тарткансызбы? Менин колуман чыккан, Абдан сонун. Ушулар Могу эмгектериңизди көрүп, чындыгында үчтөбөнүн бир тартылган сүрөтүнөн белекке беришүүдө экенсиз. Бирди тандасаң, өзүң алсаң, карап көрчү. Үчтөбөнү чогуу тартпадым эле, бирок мына жерден бир карап туруп өзүң макул агай. Бирди неме кыл. Эмнеде ишиңизге ийгилик. Ушу агартуу тармагында балдарга таалим-тарбия берип жүрө бериңиз. Азаматсыз. Рахмат. Бар болуңуз. Рахмат. Сен да көрүп калам сыртыңан баягы телевизордон көрүп жүрөм, анан канча айылга барып, жакшы немелерди сурап, ошентип жүрөсүң, анан сен айткандай ошо ар бир айылдын өзгөчөлүгү бар да. Анан бизди да ушинтип Үчтөбө деген айылды Кыргызстан боюнча кичине жарыя кылып көрсөтүп атасыңар. Силерге чоң рахмат, ишиңер ийгиликтүү болсун. Рахмат агай. Жакшы, сонун. Токтомамат Жумаев атындагы орто мектеби агартуунун мыктысына толгон мектеп десек болот. Жакупова Мухабаткан эжекебиз 40 жылдан бери башталгыч класстарга сабак берип, үзүрлүү эмгектенип келүүдө. Азырда чарчадым дебестен балдарга тарбия берип, үлгүлүү мугалим болуп келе жатат.
Бул айылдын апалары ынтымактуу. Анткени 2016 жылдан бери шайыр апалар тоон түзүп, көптөгөн конкурс сынактарда алдыңкы орундарга жетишип келишет. Ал эми Аксыйнат апабыз болсо, ууз чеберчиликтин мыктысы. Анткени Кыргызстон деп илгерки ата-бабаларыбыз колдонуп келген улуттук кийимибизди бүгүнкү күнгө чейин асырап, сактап, тигип келүүдө. Кыргызстан өзү койдун терсинен көп жасалат. Бирок эчкинин терсинен жасаган пышык болот. Анан койдун терсинен жасалып, дайыма биздин ата-бабаларыбыз, энелерибиз ошол кой терини кийип жүрүшөт. Анан бөрүчүктен кийет. Жолборстун териси болсо мунан жасашат, ичиктерди, тондорду. Аялдардын да тондору жасалат, түрдүү бардыгынан. Азыр мен биринчи терини ашатканды айтып койсом, мына тери азыр ашата элек. Буга айран менен ачыткыны аралаштырып, кадимкидей камырды коюраак, аталадан коюраак кылып жасап, ашаткы төгөсүң. Күнүгө мына менен ашаткыны чогултуп тырмайсың. Күнүгө бир 10 күн тырмап, ошону ийретесиң. Мына атайын ошол терини ашаткысын тырмаганга чогултат, анан кайра жазат да. Бул колуңуздагы Бул колумдагы койдун эле жагы. Ошол колго караганда кол менен тырмагандан көрө мунун тиши курч болот. Курч тиштүүсүн аласың, карган койдук болбойт, жаш койдукун аласың. Анан ошону тырмап турасың. Тырмап чогултуп кайра жазасың да. Азыр ошол ашатканды мен уже бүткөмүн. Тырмап жумшаткандан кийин, анан кийин муну өңдөйт. Өңдөгөндө биринчи мына бул пор таш. Мына таш, кадимки эле пор таш. Мына таш болот. Муну тандырга же болбосо баягы кыргыз очокко бир күн раса чокко көмүп коесуң. Көмсөң өзүнөн өзү мынандай тыркырайт. Мынандай болот. Мына бул тыркыраганы. Тыркырап бүткөндөн кийин, анан кийин мына сокуга саласың. Мына сокуда турат. Анан сокуга майдалайсың мынандай. Майдалап бүткөндөн кийин анан элейсиң. Элегенде мынандай болот. Мисалы элекке калып кадимкидей эле салып элейсиң мисалы. Мына. Мындай түшөт. ун сымал эле болуп калат экен да. Ун сымал, ундай болот. Ундай болот. Ун болгондон кийин анан бул баягы боор берилип жумшап калган тери, бирок неме болгон. Боор берилип жумшап калды. Муну тартыш керек да. Ошону анан аста-секин анан жумшай электе муну өңдөйсүң. Мына бул кашкулактын терisi. Кадимки эле. Булар да өтө катуу нетилет. Буларды 15 күнгө чейин ашатасың. Себеби майлуу болот да. Май болот да, май кетиши кыйын. Май кеткенде анан өңгө кирет. Болбосо өңгө кирбейт. Анан түлкүлөрдү дагы муну ашатканда түлкүнү негизи неме кылат. Сүт менен эле, сүттү жумшартып сүйкөп бир күн. Анан кийин кол менен илеп, аз чоюп тартат. Мына жукада терилери буларды. Суусарды, түлкүнү, анан буларды жукала терилери ошондой ашатат. Мына карышкырды, жолбосту, кашкулакты бирдей неме кылышат. Ашатылат да, бирдей аракет кылынат. Буларга деле ушу күндөр өтүп кете берет. Бул кыргыздын накта кол өнөрчүлүгү. Бул биздин канча кылым мурун келген. Табый жүн мынакей, эч немеси жок. Жүн мунус деле. Булар эки тарабы бир, мыналар бир эле тарап сорулат. Бул 40 шактын бир шагы деп коет. Мунаны 200 деп коет. Эки тарабы бирдей болот. Мыналар. Ушундай кылып түрлүү оюлардын дагы аттары бар. Кочкордун мүйүз, мына шак, мына бүт эле жан-жаныбарлардын алынган да. Мына мүйүздүн кадимки эле мүйүз. Эчкинин, бири койдун, бири уйдун мүйүздөн алынган, бири топоздун. Анан топоздун немелеринен, кылдарынан бүт бо немелерди неме кылабыз. Мына илгерки кийген тоң. Бул биздин ата-бабаларыбыздан, чоң аталарыбыздан келе жаткан. Ана бул эски мынтык. Ууга кийген мына бул чокой. Сакталып жүрөт. Мына азыр чокойду көрсө, бул каяктан чыккан дейт. Муну таңыр кашат көрүп балдарчы. Ушундай нерселердин бардыгын ушу сактап атадан бабага алып бала чакабызга үйрөтүп атабыз.
Үчтөбө айылы маданиятка аябай жакын. Анткени айылда искусство мектеби жаш мектеп окуучулары үчүн өтө жакшы болбосо да, окуп үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бөлмөлөрү чакан болгонуна карабай, бул жерде окуп бүтүргөн окуучулар чоң сахнада ырдап калганы дагы жок эмес. Биз баш кошконубузга ошо 32 жыл болуп атат. Ошол Ош мамлекеттик педагогикалык институтка биз ал мезгилде азыркы Ошму. Ошондо бирге окуганбыз, бир группада окуганбыз. Ошондой. Сиз аккордеондо, жеңил фортепиано. Ошондой. Эми бул жерден дагы көптөгөн балдарды алып чыксаңыздар керек экен. Эми мына Кудай кааласа ошо иштегенден бери ушул музыкалык мектепте иштегенибизге 20 жылдан ашык болуп калды. Ошонун ичинен мен өзүм айтсам бир 25 бүтүрүпмүн. Ар бир бала 5 жылдан окуйт да, бизде индивидуальный сабак өтөбүз бул жерде. Азыркы учурда 8 музыкант болуп иштеп атат. Ошто биздин Алай райондук центрде азыр ушул мектепте экөө иштеп жатат, аккордеон сабагын берип. Кудайга шүгүр эле дагы кадрларды чыгарабыз деп турабыз. Жылдан жылга кадрларыбыз ошо Ниязалы Борошов атындагы музыкалык училищаны бүтүп келип иштеп атышат. Консерваторияны бүтүп келип иштеген окуучуларым бар. Анан эми Айнагүл жубайым деле кыйла неме окуучуларды бүтүрдү. Эми өзү айтар. Жеге бул фортепианода айыл жеринде эми чандагандай кездешет да. Туура айтасың. Айыл жеринде эми азыркы заманда заман талабына жараша адамдардын сезими өсүп калган, баштагыдай эмес, Кудайга шүгүр азыр кызыгышып окуучуларды көп беришет, ата-энелер. Көп берет. Мен деле бир 10дон ашык окуучу бүтүрдүм. Анан бул жерге келгени бир гана окушум келди. Эми кыз бала экен, турмушка чыгып кетишкен, тилекке каршы бул жерге кайта келишкен кыз балдар. Айыл жеринде балдар арасында кыздары көбүрөөк кызыгабы? Балдар көбүрөөк аккордеонго көбүрөөк кызыгышат. Фортепиано. Кыздар фортепианого эми кызыккан окуучулар көп келишет. Акжолбой ага жубайы экөө 3 уул 1 кызды тарбиялап өстүрүп келүүдө. Айылдыктар буларды таланттуу үй бүлө деп айтышат. Учурда айыл боюнча аккордеондо 11 бала, фортепианода 5 окуучу, комузда 6 окуучу окуп жатат. Агай мындан сырткары өз шакирттерине билгенин аябай, алардын тажрыйбасына тажрыйба кошуп үйрөтүп келет. Айыл жергесинде музыкалык мектептер болгон эмес экен да. Анан кийин биз экөөбүз тең музыкант болуп келсек, орто мектепте орун жок. Анан эми ошол мезгилде Завы районунун фамилиясын айтпай эле ойнотуу жөн. Анан 25 август болуп бардык мугалимдер ошол секционий иштерине барып, жаш биз менен бүтүп келген башка предметтин мугалимдери барып жөнөп калышты. Биз экөөбүз эле калдык. Анан биз деле катар барабыз деп анан дипломдорубузду алып бардык. Барсак бардык эле жаш бүтүп келгендер кирип чыгып эле буйрук алып чыгып кетип атат. Анан бул келинчегим сеңгир деп анан кийин менен аны эркек болгондуктан 2 дипломду алып алып Завы районунун алдында тартынбай эле кирип барыптырмын. Анан мен дипломумду карап анан балам бул район боюнча музыканттарга орун жок болуп атат. Чоңолайда бир Кызыл Туу деген 8 жылдык мектеп бар. Ал жерге барсаң, ошол жерде орун бар экен. Ал жерде деле 4 саат музыка сабагы бар экен дейт. Анан ойлонуп туруп калдым. Анан аялыңкы бул диплом деди анан. Ооба десем, бул кайсы кесипте деди анан. Бул да музыкант десем, башка эле аял албайсыңбы дейт. Анан чыгып алып буга айтсам, анан ошондой бул кичине ыйлагысы келип, эми анан ошол бизге иш жок экен, пешен экен, иш деле табылды. Ишсиз калган жокпуз. Кудайга шүгүр иштеп келатабыз эми. Кээде ошондой бир күлкүлүү окуя болду ошол. Экөөбүздүн неме.
Айылдын улуттук маданий, руханий адеп ахлак жана үй бүлөлүк баалуулуктар деп мына ушуну айтса болот. Айтайын дегеним те илгерки 17-18 кылымдардагы ата бабаларыбыз жашап өткөн мезгилди бул айылдан көрүүгө болот. илгерки адам менен азыркы современный аксакалдын образына жүрөт экенсиз да? Туура, YouTube'га кирем, Facebook'ga кирем, Instagram'ga da girdim эле, одан чыгып кеттим балан. TikTok'una da girdim эле, одан чыгып кеттим. Азыр Facebook'ta каналым бар. Профилине ден соолугум, байлыгым, тиричилигим, айлыгым деп койгом. Не үчүн? Себеби ден соолук болсо баары жок болот экен. Байлыкка да кызыкпайм, бийликке да кызыкпайм. Ушул ден соолук болсо, ушул заманым тынч болсо, эл тынч болсо, токчулук, молчулук болсо жакшы, ошон үчүн ошодон коюп койгом. Мергенчилик, салбыруу дегендей, аңчылык. Эми ол илгери 17-18 кылымдарга таандык да. Ошол убактарда ошондой болуп, жана түтөт момунтуктар менен элдер акчарчылыкта баягындай ошолорду элди багып турган ошол убактарда ошол мынтык менен баккан. Анан ошодон жаштарга бир көрсөтөйүн деп өзүмчө кыялданып анан көрсөтүп атпайм азыр ошону көрсөтүп неметейин деп. Анан ошондон улуу мураста болуп, мына жерде улуу мурас өтүп, канча 14 айыл өкмөттөн гран-при утуп бердим. Мына себеби бул көркөм жетекчи да жубай. Анан Кырчынга бардым 2018-жылы, көчмөндөр 3-чү жолку көчмөндөр оюнуна бардым. Анан кийин Таласка да бардым. Барып анан ошентип кече эгемендүүлүк 31-inde дагы ошо бардым, мына жерге барсам. Өзүм кичине анча-мынча ырып кырды да бир куйма кулакчылыгым бар. Анан ырым чыгып, мендеги сыр деген ырды Өсөр Козуев ошо ырдап чыгарып мага падым майрамың менен деп жазып жөнөтүп калыптыр. Эки сабын айтып бербейсизби? Айтып берем. Жалындаган жүрөктүн дабасы сенсиң сүйгөнүм. Доорун сүрсөк деп ойлойм алдыда турган дүйнөнү. Сен деле болдуң сүйгөнүм, башкага урба күдөрүң. Зарланпай ачсаң болбойбу, алдыда иштин бүтөрүң дейт. Ошону обонун берде де страс чыгат. Кээ-биркилер сүйүү десе эле коркушуп, али чыгар неметет да кээ-биркилер. Сүйүү деген бул мекенди сүйүү, аялыңды сүйүү, балаңды сүйүү, Кыргызстанды сүйүү, природаны сүйүү болот да. Анан ошолор чыгып калыптыр, жакшы азыр. Өзүмчө шедири болуп, турам, коюп коем кете анчамча ошол. Аңчылыктын, салбырумдун сырларын айтпайсызбы? Бул тайган кармайт экенсе? Тайган кармай, мен мына өзүбүздүн эле кыргыз тайгандардан да. Эми кийик алат, коён алат, кашкулак, башкулак ушуларды гана алат да. Бул YouTube'да да каналыңыз бар экен, YouTube'да каналым бар, ошол айылды даңктаган. Толка айылдын жакшы бир той тамаша, бир природасын иштеген эмгегин гана тартам. Башка алыгындай тартпайм, бир жаман бир алыгындайларды тартпайм. Туалетинен буруп качып кетем. Анан ону баягы дестатта отуруп Байпай деген бар эле. Ошодон
көрүп чукулап отуруп үйрөнүп алдым. Анан азыр анча мынча кыркы ыр коюп, жакшы немелерди коюп, монтаждап да берем бала. Монтаждап. Анан ошону үйрөнүп алганмын азыр. YouTube'да бармын азыр. Баа каналым 3 төбө Салайдым Адосмон деп койсо. Башта подписчигам 822 болуп калды. Сени менен бирок. Анан мен жазылдым, катталдым. Аваз ушул 3 төбө айылынын блогери. 3 төбөдө эмне жаңылык болсо, элге жарыялап, өзүнүн мындай айылдын жакшы жактарынан көрсөтүп турат экен да. Ошо баягы айыл көп деле жүздөгөн, айтылып сөзү бүтпөгөн. Баарынан кымбат мен үчүн ушу киндик кан тамган 3 төбөм деп. Анан баягы немен дагы 3 төбө деп койгонмун. Кээ биркилер дөбө деп алат. Дөбө дегени томпок болуп калат да. Анан мен төбө дегени эми төбөдөн бийик, ана 3 төбөбүз турат го. Ошон үчүн ушуну 3 төбөм да шу жерде туулуп ушул Кедейдиканын үй бүлөсүндө туулганмын, ушул айылда. Өзү 63-жылы. Жылкымын 10 мартта жазгы кылдым да бирок. Аба мына жашыңыз бир топко барып калса дагы, мага ой кызык болуп атат. Мына телекөрүүчүлөр деле бул кантип киргизип, кантип тартып, кантип монтаждап киргизсе керек YouTube'га дейт. Мына биздин келгенибизди бир азыр тартып киргизбейсизби YouTube'дан биздин телекөрүүчүлөр көрсүн сиздин каналыңыздан? Көрсөтөм. Кандай кыласыз? Мына келип видеого кирем, мисалы үчүн кирип. Урматтуу менин YouTube көрүүчү немелерим, көрөрмандарым. Мына бүгүн Казбек келип калыптыр, мында Талайбек келип калыптыр. Бул менин супругам да турат бу жерде. Жакшы. Келип эми жакшы мына биздин айылдын передачасын тартып атат буларга. Чоң рахмат. Буларга эми жакшы каалоом. Жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кызыр болсун. Пешенеңер ачык болсун, периштелер ашык болсун, телегейиңер тегиз болсун, ырыскы махабатыңар деңиз болсун. Жүзгө чыгып жегениңер жүзүм болсун, өмүрүңөр узун болсун. Айдай жарык болгула, күндөй ысык болгула, таңдай таза болгула, тамчыдай тунук болгула. Шундай жакшы күндөр болуп, ойноп күлүп, тилеген максаттарыңарга жүрө бергиле эми. Şu zamandın жақшы нерселерин каалайм. Бул заман эң жакшы заман. Анан 3 төбө каналыма катталып, коңгуроону басып, лайкты басып, комментарий басып койгула. Урматтуу көрөрмандарым, силерден сураныч. Эми биз үчүн баягы коңгуроо, лайктары биз үчүн өзгөчө бир маанилүү да. Азыр эми тааныла баштадым мен. Мурун коркчу эле, азыр эми чаал элдерди современный цивилизация өсүп баягы тилип эми жакшы элдер да түшүнө башташты да. Мындай тартып атканда кээ каччы эле, азыр качпай калды, качпай. Мындай түздөнүп. Анан мен айтат, баягы мен көдө баягы немелерде тартып жүргөндө гүл алып жүрөм да, гүл алып туруп кармап, мындай кармап гүл алып берсем, мунага бергендей да болуп калат. Охо деп шаркыраган сууларда түшсөм, сиз гүлдү каяктан? Гүлдү тебелеп турасың го? Баягы гүлдөй өс, гүлдөй жайна. Өткөн өмүр келбейт кайра. Жайкалып чыккан кызыл гүл, гүлүн жаят бир үнө. Көңүлүң менде эмес деп. Казбек менден түңүлбө деп таажылдар. Шундай болуп, кошуп жүрөм да өрбөлөрдү. Сонун жерлерибиз бар бизде. Кашка суу деген жерибиз бар илгери. Туура булак кашка суу, туурасында аскасы, туура келбейт көңүлгө бир өзүңдөн башкасы деп туруп та мындай жакшы жерлер бар. Жакшы. Сонун мына 3 төбө айылында жүрүп биз өзгөчө Авазга жолугуп калдык. Чындыгында эки доорду керек болсо 17-18 кылымды жашап өткөн ата бабаларыбыздын образында ушу жаштарга сиңирип, ошолордун бир мурунку ата бабаларыбыздын жашап өткөн өмүрүн билип, тарыхты таасын билип жүрсүн деп талыкпай, өзү блогер болуп, YouTube'дан чыга калып, Facebook'tan чыга калып жүргөн айылдын эң активдүү аксакалларына бири десек болот, бар болуңуз. Рахмат, балдарым, рахмат. Жакшы. Көз айнеңиз сонун жарашат экен. Бул жакшы, буну тагынбайт. Бул күндөн, шамалдан сактайт негизи, кардан. Анан баа шамалдардан ham чөп чарды киргизбегеде күндөн тагынып коебуз эми. Бул жакшы. Кыргыз жери өтө уникалдуу аймактардын бири болгондуктан тоолук аймактарда бирде жаркырап күн ачылып, бирде жамгыр жаап, жамгырга кошулуп кар аралаш
жабырген учурлар болот. Мына ушундай Кооз Кыргызстандын жаратылыштарынын бири болгон өзгөчө туризмге багытталган Үчтөбө айылынан болгон сапарыбыз соңуна чыгып олтурат. Эмне дейбиз? Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар. Айта кетчү нерсе, өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүнөн көрүңүз келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.